Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу биздин кесиптештер. Бүгүн биз видео сабак аркылуу өзүбүздүн компьютерибизга Telegram тиркемесини, Telegram программасыны өзүбүздүн компьютерге кантип көчүрүп установка кылабыз. Ошол жөнүндө маалымат берем. Негизи биз мурунку видео сабагыбызда бул жерде карасаңыздар, телефон аркылуу Telegram'дын ар кандай функцияларын колдонуу жөнүндө маалымат бергенбиз. Эми биз компьютер аркылуу кантип Telegram'ды колдонсок болот. Азыр мен өзүмдүн компьютерима Telegram'ды көчүрүп аламын, жана установка кылам, жана өзүм компьютерден Telegram'ды колдонуп баштайм. Баарыны сиздерге көрсөтүп кетем. Ал үчүн биздин каналга катталып, лайк басып, биздин бул жакта өтө көп видео сабактарыбыз бар. Мисалы, бул жерде видео дегенди басканыбызда, бул жерде телефондон англис тилин үйрөнүү боюнча онлайн сабактар, микрофондун звуктары, настройкалары, телефон аркылуу компьютерди кантип интернетке уласа болот, Kahoot программасы, көптөгөн программалар, QR код жөнүндө биздин өтө көп видео сабактарыбыз бар. Аны баарыны сизге акысыз беребиз, сиздер колдонуп пайдалансаңыздар болот. Анда биздин каналга катталган болсоңуз, анда биз бүгүн Telegram программасыны компьютерге көчүрүп алууну баштайбыз. Ал үчүн бул жерге Telegram программасын издешибиз керек. Англис тилинде жазсак да болот, орус тилинде жазсак да болот. Telegram деп жазсак, мына официалдуу веб-сайты чыгат. Бул жерде караңыз. Эгер сиз Telegram'ды көчүрбөй эле компьютерде веб-сайт аркылуу колдоном десеңиз, анда бул жака кирип колдонсоңуз болот. Бирок дайым ал жака кирип QR кодду сканер кылып колдоном, веб WhatsApp'ка окшоп деп ойлосоңуз, анда ушул жака сиз айткандай функция, сиз айткандай сервис бул жакта иштейт. Бирок сиз компьютеримде дайым Telegram болсун, телефонум жок маалда дагы Telegram'ды колдонойн десеңиз, дайым менин рабочий столдо чыгып турсун десеңиз, анда Telegram'ды көчүрүп алышыңыз керек. Биз болсо ошол Telegram'ды компьютерга орнотуп алуунун үстүндө бүгүнкү видео сабак баштайбыз. Бул жакта карасаңыз, Telegram жөнүндө маалымат. Караңыз, Android платформасында, iPhone'дордо, iOS'то иштейт, жана Telegram Windows'та, Linux жана башка платформаларда иштейт. Келиңиз, мен бул жерде Telegram жөнүндө бир нече маалыматтарды айтайын. Биз мурунку сабагыбызда Telegram'дын плюс жактарын айтканбыз. Эми караңыз, бул жерде компьютерде дагы ошол телефондо эле иштейт. Компьютерде дагы мындайча айтканда ыңгайлуу. Каналдарды, группаларды бул жакта көргөнүңүздөрдөй көптөгөн маалыматтарды компьютерден телефонго караганда жакшыраак колдоносуз. Анда келиңиз, анда платформаны көчүрүп алабыз. Бул жерден тиркемени, мына келиңиз, бул жерден биз Windows үчүн көчүрүп алабыз. Анда мына Telegram для ПК деген персоналдык компьютер үчүн. Мына караңыз, бул жерде биздин рабочий столубуздан Telegram чыгып турат, эгер биз аны установка кылсак. Аны үчүн бул жерди басабыз. Получить Telegram для Windows. Мен Windows'ту колдоном, ошон үчүн Windows'ту тандап жатам. Бул жерден басабыз. Мына караңыз, бул жерде setup папкасы, установка болуучу папка, установка болуучу файл, бул жерде кайсыл жерге сактайын деп жатат компьютер. Келиңиз, документиге сактайбыз. 21 эле мегабайт экен программа. Бул жерден эми программаны көчүп бүткөндөн кийин установка кылабыз. Эгер бул бөлүм чыкпаса, мына
программа дегенге кирсеңиздер, Telegram сайтына кирип, telegram.org сайтына кирип, программа дегенди бассаңыздар, ушул Telegram Desktop деген бөлүм чыгат. Бул жерден эми Telegram'ды установка кылабыз. Тилини тандайбыз, орус тилини. Андан кийин окейди басабыз. Караңыз, бул сайтты жабып сиздерге көрсөтүп кетейин. Андан кийин далени басабыз. Андан кийин кайрадан дали. Эгер сиз Telegram пуск функциясында бул жакта чыгып турууну кааласаңыз, анда бул жерге битишка коюшуңуз керек. Мен болсо аны каалабайм, ошондуктан ал жерге койгон жокмун. Бул жерде сөзсүз битишка койсоңуз, сиздин рабочий столуңуздан азыр бул жерден Telegram пайда болот. Далее установить. Установка процесси жүрүп жатат. Бат эле установка болду. Бул эң тез иштеген тиркеме, мындайча айтканда. Установка ийгиликтүү болду. Эми караңыз, бул жерде биздин рабочий столдо Telegram пайда болду. Бул окно автоматтык түрдө ачылды. Эми биз өзүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн продолжить на русском дегенди тандайбыз, орус тилине колдонуу үчүн. Бул жерден караңыз. Бул жерден начать общениени бассак, бизден телефон номерди сурайт. Мен өзүмдүн колдонуп жүргөн телефон номеримди жазам. Караңыз, эми бизге телефонубузга SMS код келет. Ошону бул жака жазсак, биздин телефонубуздагы Telegram компьютерден чыга баштайт. Кошулган группаларыңыз, жазган чаттарыңыз баары болуп компьютерден чыгат. Бул жерде азыр бизге код келди. Эми Telegram'ды активация кылабыз. Караңыз, бул жерде мына менин каналдарым, мен кошулган группалар баары ушул жерде бар. Мисалы, көрүңүз, бул жерде ушул IT боюнча онлайн аксос курс, IT Академия уюштурган, жана бул жерде онлайн сетте болгон участниктер. Келиңиз, Telegram компьютерде дагы, телефондо дагы бирдей иштейт. Стикерлери да өтө кооз. Эми компьютерден кантип файлдарды жөнөтөбүз Telegram менен? Кадимки WhatsApp'тай бул жерди басабыз. Караңыз, бул жерде басканыбызда өзүбүздүн компьютердагы папканы ачат. Сиз жөнөтүүчү файлды каалаганды тандап, бул жерден жөнөтсөңүз болот. Мисалы, открыт кылсаңыз, бул жерден жөнөтөт. Андан сырткары бул жерде үн менен кадимки WhatsApp'тай эле аудио менен да файл жөнөтсөңүз болот компьютерде. Андан сырткары бул жерден группаны дагы ача аласыз. Мына караңыз, бул жерден создать группа кылып, группа ача аласыз. Бул жерден создать канал кылып, канал дагы ача аласыз. Биз аны кийинки видео сабакта көрсөтүп кетебиз. Андыктан биздин каналга катталып, биздин видео сабактарды үйрөнүп, сонун жаңы программаларды үйрөнүңүз. Барыңыздарга ийгилик, чоң рахмат.